Урматтуу кыргызстандыктар, мындан туура 85 жыл мурун шумдуктуудай окуя болгон. Ал окуя кыргыз элинин мамлекеттин тамтуң басып келаткан бутун, көккө сунган колун кыркып, алыска караган көзүн оюп, алдыга койгон үмүтүн талкалаган. Бүтүндөй бир улуттун ой жүгүртүү, пикир калчоо, дүйнө таануу кабылетин жанчып, унчукпас, жер карама, жетелеме, ээрчиме элге айланткан. Элим, жерим деген эр азаматтарды бир күндө соттоп, бир күндө атып, жер алдына жашырылган. 138 адам, 138 үй бүлө, 138 ата эне, 138 сүйгөн жар, жүздөгөн балдар. Кеп азыркы ата бейитте жаткан аталар жөнүндө. Эмне үчүн атылды, эмне күнөө жасашты, ким атты, ким буйрук берди, ким күнөөлөрүн далилдеди. 85 жыл өттү, дале жооп жок. Ошол жерде жаткан Жусуп Абдырахманов, Төрөкул Айтматов, Мурат Салихов жана башкалар эмне күнөөлөрү үчүн атылды? Өз пикирлерин айтып, өз элибизден кадрлар, инженер, дарыгер, агроном, мугалимдер чыксын дешкен үчүнбү? Өзүбүзчө түндүк көтөрүп, туу желбиреткен эл бололу дешкен үчүнбү? Өзгөлөрдөн кем болбой, алар менен тең бололу дешкен үчүнбү? Бул асыл ойлордун эмнеси күнөө, эмнеси чыккынчылык? Кай жери элге душмандык? Бул суроолорго да жооп жок. 1938 жылы 3 ноябрда күнөөлөрү жарыяланды. 4 ноябрда соттору болду. Ошол күнү атылып кетишти. Алардын туугандары эле эмес, бүтүндөй эл эч түшүнүгү жок кала беришти. Тирүүбү, жокпу, түрмөдөбү, кайда отурушат, качан келишет? Эч кимге эч нерсе айтпайт. Кандай оор тагдыр. 1916 жылы да кыйындар кырылып жок болгон. 20 жылдан кийин да кыйындардын тагдыры ушундай болду. Андан бери да ушул эле көрүнүштөр. Искак Разаков, Султан Ибраимов, Насирдин Исанов, Жумабек Ибраимов, Анарбек Бакаев. 1938 жылы айтылгандардын баары 19 жылдан кийин эч кандай күнөөлөрү жок экен деп пакталышты. Бирок өмүрлөрү кайтарылган жок да. Алардын туугандары, балдары, эл душманынын тууганы, балдары, аял деген укмуш ачуу, жан дүйнөңдү сыздаткан уулуу сөздөрдү угуп келишти. Алардан ким кечирим сурады? Бүгүн да элим аман, жерим бүтүн деген эр азаматтар эл душманы, чыккынчы, эл бузар деген ушунчалык тааныш аттарга ээ болуп отурушат. Бүгүн да өз оюңду айтуу, өлкөнүн келечеги жөнүндө пикир билдирүү, жөн эле адам катары сүйлөп койсоң сен эл душманы же чыккынчысың. Натыйжада кайран кыргыз ой жүгүртүүгө, келечекти көрө билген бир аз эрктүү жигит кыздарыңдан кол жууп, дагы канчалаган жылдар жалдырама, пикирсиз, эрксиз, жетелеме эл бойдон калаар экенбиз. 85 жыл өттү, а биз дали ошол. Адахан Мадумаров, УКМКнын тергөө абагы, 3 ноябрь 2023 жыл, саат 17:03.